Где-то канчалып калды. Бир айга жетелеп болуш керек. Мага деген Ысык-Көл областынын Каракол шаарынын тургуну И.Ш. Исаевадан кайрылуу келет да. Мен ошол кайрылууну сиз Министерство энергетикага жөнөтсөм, Н. Исаев деген 28 жылдан бери иштеген энергетика тармагындагы иштеп кеткен бир көп жылдык өзүңөрдүн кесиптешиңер бар экен да. Анан ошол адам 23 жылдын 16 октябрында 15 күндүк иш сапарга кетип, 3 күндөн кийин 23 жылдын 18 ноябрда Ысык-Көл областынын Тоң районуна караштуу Каджысай айылында жумуш ордуна каза болот дейт да. Анан биз эмгек кодекси пока поправкаларына жаңы кире да. Анан ошол жерде деген бул адамга жумуш ордуна каза болду деп мыйзам иштесе, сот системасы акыйкат болсо, негизи компенсация төлөнөт да. Бирок каражат берилген деп мага жооп берип атасыңар да. Анан тактасам 200 миң министрдин колу менен келген кат да, орун басары кимиси бергенсиңер. 200 миң сом каражат компенсация берилиптир деп. Бул 200 миң сомду жааматы коллектив өз чөнтөгүнөн акыларынан чыгарып берген каражат да. Зачем министр так обманывает? Депутату жогорку кеңеше пишет, что биз 200 миң төлөдүк деп, компенсация бердик деп да. Анан ушул биринчи курста окуган баласы кызы бар экен. Бою жете элек тиги өспүрүм уулум калыптыр. Анан жанагы расход только деген похорон тияк бияк болду деп сураныч да. Ушул адамды министр жеке палатадан суранайын дедим, сиз бүгүн келип калыптырсыз ушул маселе менен. Кабылдамасына кабыл алып, анан буга чейин жана ФОМС келди, тиги социалдык фонд келди. Иштеген кызматкерлердин эмгегин баалаш керек да. Көзү өтүп кетсе дагы, сиз деле өмүр бою иштесеңиз, аны элестетиңиз. В рабочий бир жерге барып туруп жумуш ордуна каза болуп калсаңар, анан мы тебя не знали, знать тебя не знаем, и знать не хотим деп семьяңызга мамиле кылса, сиз кантет элеңиз? Тем более региондордо. Дагы бир кайталап кетем да. Жашоо кымбат, аябай кымбаттады, шарт оор болуп атат. Үй бүлөсүн караңыздар деп. Анан ушул адамдын ичи күйгөнүнөн ушу мага деле кайрылып атат да. Ушинтип өмүр бою жолдошум иштеп кеткенден кийин эми ансы эле карыганда мамлекетибизге пенсиябыз чоң эмес дейт. Анан ушинтип колуна балдар менен калдык дейт. Эч ким бир чалып мындай ушактан министрдин колунан келген катка мен аябай таң калдым да. Просьба, да, вы, пожалуйста, есть депутаты, которые, с трибуны мы часто ругаемся, конечно, аргандай, да, бирок мага келген каттарды, у меня обратная связь с каждым письмом. Я перепроверяю, правильно ли мне говорят наши высокопоставленные чиновники или нет. Вот в этом письме мне министр энергетики некорректную информацию дает. Просьба, пожалуйста. Мыйзамды жана алып келген сунуштарыңызды колдойбуз. Рахмат.